Саламатсыздарбы, НТС телеканалына жаңылыктар маалымат программасы студияда Мирзат Муканов жана Айнура Кабатай кызы бул чыгарылышта. Кыргызстандын тарыхында эң ири суммадагы пара алган прокурор соттолду. Ошол эле убакта коррупция менен күрөшүү жемишин бере элек, тартип сактоо органдары жемкорлукту жок кылууга дагы деле көңүлдөнбөйт. Өкмөттүн курамы толукталды. Парламенттин тармактык комитети жаңы кызматтарга талапкерлерди жактырды. Шүрпөлөрүн жылдап таппай жүргөн ата-энелер Кыргызстанда 45 бала дайынсыз жоголгон. Издөө иштеринен майнап жок. Рамазан тиленчиликке айланып кетти. Рамазан айын жар салып ырдаган фольклордун башка максатта колдонулуп жатышы тарыхчыларды тынчсыздандырууда. Улуттук коопсуздук комитети апрель окуясы боюнча чечим чыгарууда аскер соту коррупциялык жолдорго барган деген маалыматты текшерет. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Эскерте кетсек, республикалык аскердик соту Каныбек Жороев, Эльмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов жана Алмаз Жолдошалиевтерге карата 2 мунапыс колдонуу чечимин чыгарган. Өкүмгө ылайык аталган соттолуучулар абактан азыр эле бошотулмак. Бирок башкы прокуратура жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрылгандыктан айыпталуучуларды түрмөдөн чыгаруу убактылуу токтоп турат. Улуттук коопсуздук комитетине кабарлашкандай, Сатыбалдиев, Турсункулов, Жолдошалиев жана Жороевтерге мунапыс колдонулбаган беренелер боюнча кылмыш иши козголгондуктан аларды бошотуу мүмкүн эмес. Фемида өкүлдөрүнүн чечимине нааразы болгон жабырлануучулар дагы бүгүн жогорку соттун алдында митинг уюштурушту. Россияга Кыргызстандан барган оор жүк ташуучу автоунаанын ичинен 17,5 килограмм героин табылды. Баңгизаты жууркандарга оролуп катылган. Бул кылмыштын бетин Россиянын атайын кызматы ачты. Маалыматтарга караганда Свердлов областына героин жеткирүү үчүн контрабандисттер амал көйлүк кылышкан. Алар жүк ташуучу унааны Россиянын федералдык транспорт компаниясынан ижарага алып, ага товарларды толтуруп, анын ичине баңгизатын катып коюшкан. Айдоочулар героин ташып бара жатканын билген да эмес. Кылмышка шектүү катары Кыргызстандын 33 жаштагы Ибрагим аттуу жараны колго түштү. Ал товар жүктөлгөн унааны тосуп алып жатканда кармалган. Тинтүү учурунда унаадагы жууркандардын ичинде 52 таңгак табылган. Андагы героиндин салмагы 17,5 килограммды түзөт. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылычбек Арпачиев 14 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди бүгүн 1 май райондук соту кабыл алды. Өкүмгө ылайык Арпачиевдин мал мүлкү конфискацияланып, ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө алынган $30,000 мамлекетке өткөрүлүп берилет. Ошондой эле Арпачиев келечекте башкы прокуратура системасында иштей албайт. Айыпталуучунун адвокаты соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн кийинки инстанцияга кайрыларын билдирди. Эскерте кетсек, Кылычбек Арпачиев былтыр март айында иш бөлмөсүнө $100,000 пара алып жатканда кармалган. Тартип сактоо органдары коррупцияга каршы күрөшүүдө толук кандуу иш алып барбай жатат. Бул тууралуу бүгүн координациялык кеңештин жыйынында башкы прокуратуранын өкүлдөрү билдиришти. Паракорчулукту жоюуну каалабаган мекемелердин тизмесинде экономикалык кылмыштар менен күрөшүү, баңгизаттарды көзөмөлдөө, бажы кызматтары жана ички иштер министрлиги бар. Жыл башынан бери жемкорлукка каршы аракеттенүүдө жеткиликтүү иш алып барбаган 19 мамлекеттик кызматкерге дисциплинардык жаза берилген. Ал эми былтыр 84 жетекчи жоопкерчиликке тартылган. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Жыл башынан бери паракорчулукка каршы күрөшүүдө жеткиликтүү иш алып барбаган 19 мамлекеттик кызматкер дисциплинардык жазага тартылган. Ал эми былтыр башкы прокуратура жүргүзгөн текшерүү учурунда 84 жетекчи жоопкерчиликке тартылып, 5 адам административдик айыпка жыгылган. Анткени 2015-жылы бекитилген план боюнча коррупцияга каршы күрөшүү үчүн 35 программа ишке ашырылышы керек болсо, анын жарымы гана аткарылган. Жеткиликтүү иш алып барбаган мамлекеттик органдардын тизмесине саламаттык сактоо, финансы, ички иштер, билим берүү жана илим министрлиги сыяктуу мекемелер кирген. По поводу проекта решения коррупцияга каршы күрөшүүгө багытталган чечимдин долбооруна ылайык билим берүү жана илим министрлигинде жетишсиз чара көрүлүп жатат дедиңиз. Бирок биздин мекеме социалдык тармакты камтыйт эмеспи? Мисалы, мектепте эле 1 миллион бала билим алат. Кээ бир калк көп жашаган аймактарда жашаган окуучулар инфраструктуранын жоктугунан кыйналып келишет. Ал эми балдарды электрондук кезекке тургузуу мектеп окуучулары арасында бүткөрүлдү. Муну менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы иш алып барат. Бул
Бул убакытты ала турган процесс. Ушундай сын пикир укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин дарегине карата да айтылды. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү, баңгизаттарды көзөмөлдөө, бажы кызматы жана ички иштер министрлиги коррупция менен жеткиликтүү деңгээлде иш алып барбай жатканы белгиленди. Деги эле коррупциялык схемаларды түгүү орду менен жок кылууда мамлекеттик органдар тыгыз иштешпей жатат дейт коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров. Потому что мы об этом говорим. Мен бул жерге мамлекеттик органдардын ар бир план боюнча бири-бири менен биргелешип иштешүүсү керектигин көрсөтүп коюу керек деп ойлойм. Балким кайсы бөлүм кандай иш алып бара турганын тактап берүү керек. Ошондой эле процесске жоопкерчиликтүү жетекчиликти аныктап алуу зарыл. Анткени мамлекеттик органдар тыгыз иштешпей жатышат деп айтып эле келебиз. Бирок бул ишке ашпай келет. Отурумдун соңунда координациялык кеңеште талкууланган 3 негизги маселе боюнча сунуштар кабыл алынып, ал эми өкмөт бул боюнча август айында атайын жыйын өткөрмөй болду. Нурзада Сыдыкбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Ысык көл областында 2 айылдын элинин ортосунда жаңжал чыкты. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн милиция кызматкерлери бир нече жолу көздөн жаш агызуучу газ колдонууга аргасыз болушкан. Григорьевка жана Кашат айылдарынын тургундарынын ортосундагы чыр-чатак жер талашуудан келип чыккан. Чоң Ак суу капчыгайына Кашат кыштагынын жашоочулары туристтерди кабыл алуу үчүн боз үй орнотууга аракет кылган. Бирок Григорьевка айылынын тургундары каршы чыккан. Кырдаал курчуп баратканда милиция кызматкерлери арачага түшкөн. Окуя болгон жерге Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынан да кызматкерлер жөнөтүлдү. Учурда чатактын чоо жайы териштирилип жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда урушка 200дөй киши катышкан. Милиция, акимчилик, прокуратура органдары ошол жерге чогулуп, аксакалдарды, ошол 2 айылдын аксакалдарын, жаштарын, аялдар кеңештерин, анан ошо жергиликтүү кеңештердин депутаттарын да чакырышып ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн да. Азыркы күндө 2 айылдын жана ошол Григорьевканын Кашат айылында абал тынч, туруктуу. Чегара маселесин көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр өкмөттүн курамы толук отставкага кеткен күндө да алмашкыс болуусу шарт. Мындай пикир бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин отурумунда айтылды. Анда аталган кызматка буга чейин өкмөттүн Баткен областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келген Жеңиш Разаков көрсөтүлдү. Ошондой эле жаңы түзүлүп жаткан 2 комитетке жана аталыштары өзгөртүлгөн министрликтерге талапкерлер көрсөтүлдү. Өкмөттүн түзүмү алмашканы менен курамы дээрлик өзгөргөн эле жок. Министрлер кабинетинде 1-2 эле жаңы жүздөр пайда болду. Комитеттин отурумунан Акмарал Сабатардын материалы. Өткөн аптада парламент өкмөттүн жаңы түзүмүн жактырган. Анда 2 министрликтин аталышы өзгөртүлүп, 2 жаңы мамлекеттик комитет түзүлгөн. Бирок элекилдөрүнүн көбү чегара маселесин чече турган коргоо жана коопсуздук боюнча вице-премьердин кызматы да киргизилиши керек деген сунуштарын берген. Муну министрлер кабинети эске алган. Бүгүн бул жаңы кызматтык орунга буга чейин өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келген Жеңиш Разаков көрсөтүлдү. 19 жылдан бери Баткенде иштеп атам. Өзүм кызылкаядан боломун. Ошол Баткенге баргандан тартып эле ошо чегара маселесиге киришип, чегара маселеси менен аралашып жүргөнбүз. Бирок азырынча өкмөт жаңы вице-премьерге кайсы функцияларды берүүнү тактай эле экен. Күч түзүмдөрү деп жалпысынан айтып койсо, иши оор болуп калат дешет депутаттар. Себеби 20 жылдан ашуун чечилбей келе жаткан чегара маселелерин эске алганда, жаңы дайындала турган вицеге бир топ эле кыйын. Атүгүл чегара маселелерин колго алган вице-премьер өкмөттүн курамы толук кеткен күндө да ал ордунда калышы керек деген сунуштар болду. Анткени министрлер кабинети байма-бай алмашып, кошуналар менен башталган сүйлөшүүлөр аягына чыкпай калууда. Сиздин ээлеп аткан кызматыңызды бул болсо тиги Совет Безопасности каралган бул кызмат боюнча. Ошондо негизги келишимге келгенбиз, мындай саясий келишимге келгенбиз. Ушул вице-премьер киши, ошо өкмөт алмашса да бул киши алмашпасын депчи. Эми туура сиз өкмөт менен отставкага кетесиз, бирок алмашпасын. Себептен переговорный процесс 5 жыл болот, 10 жыл болот. Мындай ошо баарын алдыга алып чыгышыңыз керек да. Ошол эле убакта жаңы түзүлүп жаткан өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча комитети депутаттардын көп суроосун жаратты. Айрымдары өлкөдөгү маанилүү делген тармактарды бир органга кошуп коюу туура эмес дешсе, кээ бири муну министрлик кылуу керектигин белгилешти. Энергетика, тоо кен, анан өндүрүш бул бир эле табияты бир деген бул туура эмес. Анда билим берүүнүн деле табияты бир болуп калат. Здравоохранение да барып минтип отурсак жабышып коюшу мүмкүн. То сиздин ведомствого эртең. Бул ушундай эле кеп. Энергетика деген бул башка. Энергетиканы жылдап окуп, жылдап үйрөнүп, өмүр бою иштеп жүрүп профессионал болот ошол жерде. Сиз ал жерде эми чындыгын айтыш керек да. Сиз эми араң окуп, үйрөнүп баштаган мындай адис болосуз да энергетика тармагындагы.
Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча комитеттин жетекчилигине Дүйшөнбек Зилалиевдин талапкерлиги сунушталган. Ал эми транспорт жана жол министрлик кызматына талапкерлиги көрсөтүлүп жаткан Замирбек Айдаровго депутаттар тарабынан бир топ тапшырмалар болду. Анын баары эле келип жолдордун сапатына такалат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы каржысын карасаңар, миллиардтан ашык акча жолго жумшалды да. Жолдун сапаты оңолгон жок. Ошон үчүн, урматтуу депутаттар, мен мындай сунушум бар эле да. Ушу комитет Генеральный прокуратурага тапшырма бербейикпи? Ушу аэропорттун жолун изилдесин, кандай жазалганын карап чыксын. Эси ошол жерде мыйзам бузуу болсо, иш козголсун. Жана бир-эки подрядчикти иш болсо, аны камаш керек. Же болбосо кайра баштан жазатыш керек. Ошондо жолдор оңоло баштайт. Өрбек Токтолович, мен ал жолду көрдүм, өзүм да карап чыктым. Сиз туура замечание кылып атасыз. Бул жолдун вид ремонту, капремонт деп аталат. Себептени биз анын основаниясына чейин барган жокпуз, үстүнкү эле катмарын алып, ошол асфальтты бетонун оңдодук. Бирок бул жерде кемчиликтер бар. Ошондой эле өкмөт башчы мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчилигине Бакыт Шаршембиевдин, Айыл чарба тамак аш өнөр жай өнүктүрүү жана мелиорация министрлигине Турдуназир Бекбоевдин талапкерлигин көрсөткөн. Талкуунун жыйынтыгында тармактык комитет кандидаттарды толугу менен колдоп берди. Бул маселе эртең парламенттин отурумунда каралат. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС. Парламентте гендердик теңчиликти камсыз кылуу үчүн мыйзам долбоору даярдалды. Документке ылайык мандатын тапшырган 50 аял заты болсо, анын ордуна айым келиши керек. Эгер мырза кетсе, кайра эле эркек депутатка мандат берүү милдеттендирилет. Ал эми азыр болсо парламентте гендердик теңсиздик орун алууда. Мыйзамга ылайык партиялардын тизмеси бекитилип жатканда гана андагы талапкерлердин 30%-ын айымдар түзөт. Ал эми мандат тапшырылгандан кийин бул норма иштебейт. Мындан улам учурда жогорку кеңеште аял депутаттардын саны азайып баратат. Алсак жыл башынан бери эле 5 айым эл өкүлү мандатынан ажырап, алардын ордуна жалаң эркек депутаттар келишти. Гендердик теңчиликти камсыз кылууга багытталган мыйзам долбоору өткөн чакырылышта да сунушталып, бирок колду таппай калган. Өлкөдөгү телеканалдарда жарык көргөн берүүлөрдүн жарымынан көбү мамлекеттик тилде жана ата мекендик өндүрүштөн болууга тийиш. Мындай демилгелер камтылган мыйзам долбоору бүгүн парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында талкууланды. Санариптик берүүлөргө өтүү алдында депутаттар тобу, телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү сунуштап жатышат. Анда берүүлөрдүн 50% мамлекеттик тилде болсун деген норманы аткаруу мөөнөтүн дагы жылдыруу керектиги айтылды. Ал эми оппозиция өкүлдөрү мындай демилгеге караманча каршы. Алар бул боюнча өз сунуштарын жазып келишкен. Бул документ кызуу талкууга жем таштады. Кийинирээк Мерим Ташыбекованын материалында. Өлкөдө телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына 7 жыл болду. Мамлекеттик тилдеги берүүлөр 50%дан кем болбош керек деген норма ошондо эле киргизилген. Бирок ал иш жүзүндө колдонулбай кагаз бетинде эле калып келет. Өлкө санариптик берүүлөргө өтүү алдында турганда бул мыйзам долбоору кайрадан көңүл чордонуна чыкты. Көпчүлүк коалициядагы депутаттар тобу бул нормаларды азыр ишке ашырууга мүмкүн эмес деген жүйө менен аны аткаруу мөөнөтүн 2021 жылга чейин узартуу сунушун киргизүүдө. Ошондой эле берүүлөрдүн жарымынан телеканал өзү даярдаш керек деген норманы да жөнөкөйлөштүрүүгө аргасыз болушкан. Азыркы мыйзамда берүүлөрдүн жарымынан көбү өзүбүздүн өндүрүш болууга тийиш деп жазылган. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр кризис өкүм сүрүүдө. Рынокто реклама калган жок. Себеби телекомпаниялар кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө. Ал эми жарнама кирешенин негизги булагы. Каражаттын тартыштыгынан алар өзүнүн продукциясын чыгара албайт. Бул өтө кымбат нерсе. Мындан улам биз өз өндүрүшү деген сөздү ата мекендик өндүрүш деген сөзгө алмаштырдык. Бул маселе боюнча парламенттеги оппозиция өкүлдөрүнүн өз көз карашы бар. Алар буга байланыштуу бир катар сунуштарын иштеп чыккан. Дал ушул тил маселесине келгенде принципиалдуу болушубуз зарыл дешет алар. Ошондой эле ата мекендик өндүрүштөгү берүүлөр эртең менен же күндүз эмес, дал эл көбүрөөк көргөн убак кечки 6-дан 11-ге чейин болууга тийиш деген сунуш айтылууда. Ошондой эле телерадио компаниялардын иштөөсүнө уруксат берүү жана алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө жагында тартипке келтирүү керек дешет. Чет мамлекеттик телерадио каналдарын жогорку кеңештин чечими аркылуу гана биз уруксат беришибиз керек. Себеби биздин маалымат коопсуздугубуз биз үчүн эң биринчи туруш керек. Андан кийингиси биздин мамлекетибиздеги өсүшүн алып барып жаткан
телерадио компаниялардын учредителдери 51%дан көбү кыргызстандык жарандар болуш керек. Бул дагы биздин өзүбүздүн коопсуздук, улуттук коопсуздугунун негизи өзөгү болот. Учурда телерадио каналдарга лицензияны байланыш агенттиги берет. Бирок көзөмөлдөө жагы эч кимге жүктөлгөн эмес. Бул милдетти Маданият министрлигинин алдындагы массалык коммуникациялар департаментине берүү керек дешет оппозиция өкүлдөрү. Департамент анда ошону көзөмөлдөсүн телерадио берүүлөрдү деп. Биз жакында эле коопсуздук маселеси жөнүндө алып чыкпадыкпы? Эгерде бир жолу бузса, анда ошол мамлекеттик агентствого берсин, эскертүү берилсин. Эгерде телерадио берүүлөр көп жолу бузулуп атса, анда лицензияны чакыртып алуу дагы укугу мүмкүнчүлүгү болсун деп. Эмнеси туура эмес бул жерде? Жакын арада эле ошо мамлекеттик массалык каражаттарды куруучулар чет элден болсо, андалардын үлүшү 20%-тен ашпасын, 30%-тен ашпасын деп биздин урматтуу журналисттерди таарынтпадыкпы колдон келишинче? Мындай сунуштар өкмөт мүчөлөрүнүн арасында да, эксперттер арасында да кызуу талкуу жаратты. Бирок бир чечимге келе албай көпкө талашышты. Акыры айтылган сунуштарды эске алуу менен баштапкы документти экинчи окууда кабыл алып берүүнү чечишти. Маселе жалпы жыйынга чыгарылган соң талаш жараткан маселелер боюнча бир жаңсыл чечим кабыл алынат. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС. Кыргызстан боюнча 45 бала дайынсыз болууда. Аларды издөө 15 жылдан бери уланып келет. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2001 жылдан бери 319 бала жоголуп, анын 274-ü табылган. Калганынан эмдигиче дайын жок. Быйыл эле 5 айда 10 бала жоголгон. Ата-энелер аларды издөөдө бир эле тартип сакчылар эмес, башка органдардагы кошулушу керек дешет. Балдар сатылып кетиши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Балабыз азыр чоңоюп калды. Болсо да таап өзүбүздүн үй-бүлөбүзгө кошуп алабыз деген аябай эле чоң үмүттө турабыз. Таштанбек Бейшеев баласын жоготконуна 5 жылдын жүзү болуп баратат. Уулу Шабдан Арзыбеков 1 жаш 3 айлыгында 2011 жылы нарында Нечки башы кыштоосунда жоголуп кеткен. Айылдын жанынан 10 арча суусу өткөндүктөн чүрпөсүн ошол жактан издешкен. Бирок атчан кишилер бөбөктө өңөрүп баратканын көргөндөр болгонун айтат. Андан бери издөө иштери жүргөнү менен баласынын дайыны чыга элек. Убагында кылмыш иши козголбогондон улам издөө кыйындады дейт атасы. Фактыларга ишенбей азыркыга чейин деле көп маани берилбей келатат. Ошо балага киши болду, урдалуу болду деген маалыматты берсек дагычы прокуратурага кайрылып иш козготуп эметкенбиз. Үйүнө ата-энесине таарынып кетти дейт. 1 жаш 3 айлык бала таарыныш кайдан? Баягы оперативный өзүнүн иштерин кылышат экен, бирок биз берген маалымат менен артына түшүп эметишкен жок. Мисалы ошо көргөн билген кишилерди айтып берсек, алар силер случайно эле окшоштуруп койдуңар деген эмелерге жоопко такап, суу жаныңарда сууга эле агып кетти, силер жөн эле эметип атасыңар депчи. Үмүтүн үзбөгөн ата-эне уулун издегенде токтото элек. Баласын таба албай жаткандардын арасында 2010 жылы 2 чүрпөсүн дайынсыз жоготкон Бакыт Эгембердиев да бар. Анын айтымында эралык изилдөөлөргө караганда кылмышкерлер сууга агып кетти деген түшүнүк калтырыш үчүн балдарды көбүнчө суунун жээгинен урдашат экен. Мындан улам ар кандай версиялар да болгошууда. Балдардын органы өтө кымбат болот экен биздин рынокто. Анан биздин мамлекетте дагы ушундай кылмыш иши менен шугулданган топтор жок деп эч кимге билдик бере албайт. Бар деп дагы далил айта албайбыз, анткени бүгүнкү күндө факт жүрүн түзүндө кармалып далилдене элек. Бирок жокко чыгара да албайбыз, анткени бул бизде болушу толук мүмкүн. Ошондуктан балдарды урдап атканда ошол бала алыш үчүн, анан органдарга сатыш үчүн деп ачык эле айтып келатабыз. Маалыматтар боюнча 2001 жылдан бери издөөдөгү 319 баланын 274-ü табылган. Алар көбүнчө үй-бүлөдөгү зордук, зомбулук, социалдык көйгөйлөрдөн улам качып кеткенин айтышкан. Учурда 45 баланын дайыны жок. Үстүбүздөгү жылы эле жоголгон 50 баланын 10-у дагы деле издөөдө. Алардын кайда экени тууралуу бир дагы маалымат азырынча айтыла элек. Ички иштер министрлигинен билдиришкенде издөөдөгү балдардын жашы 30га жакындап калган. Дайыны билингенге чейин издөөгө алына берет. Урдап кеткен фактылар алардын арасында жок. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарын бул ишке тартып атабыз. Жергиликтүү өз алынча башкаруу айыл өкмөттөрүн, мэрияларды ошол эле жанагы айыл кеңештерин ушул иштерге тартып атабыз. Бала жоголгондо жалгыз милициянын күчү жетпейт дешет ата-энелери. Сүрөттөр убагында тиешелүү жерлерге илинип, ыкчам аракеттер көрүлүүсү кажет. Ал үчүн чек ара, улуттук коопсуздук, ИИМ жана прокуратура органдары биригип иш алып баруу зарылчылыгын айтышат. Бизде өзү система туура эмес коюлган. Байкуш жөнөкөй эле
Жөнөкөй эле кадимки эле милиция кызматкерлери бар бизде. Алар даярдык өткөн эмес. Алар техникалары дагы ылайыктуу эмес биринчи күндөн баштап. Мындай маселе. 4 башка күч түзүмдөрү 3 күн ичинде чогулуп иштейт деген нерсе бүгүнкү күндө кыйын нерсе. Ал эми тартип сакчылары ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү керек дешет. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыргызстанда Орозо айт 5 июлда белгилеме болду. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Буга байланыштуу өкмөт токтом чыгарып 5 июлду эс алуу күнү деп жарыялады. Туура бир жумадан кийин мусулмандардын орозосу аяктайт. Бул жылы Рамазан айы 29 күнгө созулат. Ош шаарында Рамазан айтып жүргөн 39 баланы милиция кызматкерлери кармап кетти. Алар жол кыймылына тоскоолдук жаратып, айдоочуларды алаксытып келген. Өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң кое берилди. Ал арада тарыхчылар акыркы жылдары Рамазан башка максатта колдонулуп жатат дешет. Рамазан айтууну тилемчилик багытта пайдалануу өнөкөткө айланып баратат. Бул диний мааниси бар фольклор Рамазан айынын келгенин жар салып ырдалат. Бирок учурда бөбөктөр акча чогултуунун амалын ойлоп чектен чыгууда. Ага кошумча Рамазандын тексти дагы бузулду дешет тарыхчылар. Мааниси сөздөр айтылып жатканы көпчүлүктү иренжитүүдө. Теманы Гүлжан Алтмышбаева улантат. Максат достору менен орозонун 2-нчи күнүнөн баштап Рамазан айтып жүрүшүптүр. Бул айда Рамазан айтып акча табууга болоорун ата-энесинен угушкан. Бирок бөбөктөр анын маңызын деле түшүнүшпөйт. Жок эме бак жашыл жанганда токтоп турабыз да ушундай. Машина токтоогонда айтып коебуз. Эме жарым саат. Анан тыйындарыбыз эме акчаларыбыз көп болгондо үйгө кетебиз да ушу. Бир күндө көп табабыз. Бир күндө 300 ушундай 100ден ашыктар табабыз да бир күндө. Рамазанды эмнесин айтасың? Эми бакында акча тапып жүрсөм, эме велосипед алам дейм, бирок эме олор атам иштетип коет экен продуктага. Рамазан көпчүлүк этносторго таандык. Аны диний маанидеги фольклор дешет тарыхчылар. Ошол эле убакта Рамазан айтуу шариатта жок, бирок ислам дининде тыюуда салынган эмес. Аны айтууда ар бир улуттун өзгөчөлүктөрү бар. Жарамасан айтса деп, жарашып кайтса деп. 80-нчи жылдары белгилүү аткаруучу Чубак Сатаев Рамазанды ийине жеткирип ырдап чыккан. Замандын өзгөрүшү менен Рамазандын да тексти башкача болуп баратканы байкалууда. Атайлап эле үйрөтүш керек буну. Мисалы ата-энелер эң биринчи кезекте үйдө эле муну Рамазанды мынтип айтпайт. Рамазандын тексти мындай болуш керек, ал жерде мындай тилектер болуш керек деп туруп эле балдарга үйрөтүп отурган болсо, ошондой кичине көңүл бөлүп койсо эле бул Рамазандын тексти оңолуп кала тургандыгы көрүнүп турат да. Текстинен тышкары Рамазанды айтуунун жол-жобосу да өзгөргөндөй туюлат. Акыркы мезгилде балдар муну акча табуунун бир жолу катары түшүнүшөт. 5-6 адам топтолот дагы кимдер бай. Мисалы шаардын масштабын айтсак, мэрдин үйүнөн баштап айтат, мэрдикине барат, вице-мэр, спикер, шаардык кеңештин, ректор, декандардын үйлөрүнө барып айтышат. Себеби билет, алар колунда бар бир нерсе берет. Кедей кембагалдын үйүнө барып айтуу деген жок. Бул биринчиси бүгүнкү күндөгү. Экинчиси, чайканада же кафе ресторанда отурсаң, жалаң мотурайган жаш балдар кирип барышат чуркап. Бир куплет ырды жаттап алган, ошону айтат, пакеттери бар. Этика жагын караганда абдан мындай ыңгайсыздыкты жаратат. Тарых булактарындагы маалыматтарга ылайык. Жар Рамазан. Аталышы айтып тургандай эле бул орозо айынын келгендигин жар салып ырдоо. Ал ооз ачылгандан кийин айтылат. Топ адамдар барган үйүнө кут береке тилеп, ал эми үй ээси анын жолун жасап, Рамазанчыларды кургол кое бербейт жана батасын алат. Бөлчү бай. Сууга саза чөкпөсүн, Кудайым берген дөөлөтү тепкен жака кетпесин. Эмки жылда орозоңузда, ошо орозо маалда үйүңүзгө Рамазандын жакшылыктары келе берсин. Баарыңар орозоңуз кабыл болсун, Өз колуңуздар чыгармачылыкка ийгилик. Бул деген азыр биз акча табыш ниетте эмес, муундан муунга калтырыш үчүн, салты, кыргызыбыздын салтын унутпаш үчүн кийинки жаштар дагы мына көбүн Европаны дуурап кетат. А биз кыргыздын салттары монондой нерселер бар деген ниетте чыгып айтып жүрөбүз. Ошол эле убакта кийинки күндөрү заманга жараша Рамазан айтуунун жаңы ыкмасы да пайда болду. Айрымдары телефондорго SMS аркылуу текст жөнөтүп, бирдик салып коюуну суранышат. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.
Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Саламатта туруңуздар.